окуясы, бурч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Саат 9-дан 10-га чейин тыңдаңыз. Марал радиосу Айлампа программасы аркылуу өз уктурууларын улантат. Микрофондо Мараш Мазлакунова. Кечээден бери айтылгандай, бүгүнкү биздин студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев. Студиябызга кош келипсиз, Талантбек мырза. Саламатсызбы? Саламатчылык. Эгерде саламаттык сактоо министрлигинин ишмердүүлүгүнө байланыштуу суроолоруңуз болсо, анда 680606 телефон номерин терип байланышыңыз. Мындан тышкары 0701 11 44 30 телефону WhatsApp номерибиз иштеп жатат. Ал аркылуу да суроолорду жөнөтө аласыз. Ошондой эле Facebook баракчабыз аркылуу дагы бүгүнкү маекти көрүп, суроо пикириңизди калтырсаңыз болот. Талантбек мырза, мына эң алгач менин эсимде мындан 3 жыл мурун болуш керек. Сиз ал кезде Түркияда иштеп жатканда, жогорку кеңеште ошо сиздин талапкерлигиңиз министрликке каралып жатканда эң алгачкы маекти мен алдым эле телефон аркылуу. Ошондо айттыңыз эле, мен эми ишеним көрсөтсө албетте Кыргызстан үчүн иштеп берүүгө даярмын. Мага негизги коюлуп аткан тапшырма бул Кыргызстанда дары-дармек саясатын ишке ашыруу же болбосо бул боюнча башаламандыкты жөнгө салуу деп белгилегениңиз бар. Бул жагдайда ошол кезде КСДП фракциясынын лидери болуп жүргөн эл өкүлү Чыныбай Турсунбеков дагы колдоп, ал дагы сизге абдан чоң ишеним көрсөтөрүн белгилеген жайы бар. Сурагым келет, мына 3 жылдан ашык убакыт болуп калды. Бүгүнкү күндө бул дары-дармек саясаты боюнча бирдиктүү базанын мындай курулбай жаткандыгына эмне тоскоолдук болуп жатат? Бул жерде тоскоолдук дегим келбейт, анткени баягы бир системалык өзгөртүүгө барыш үчүн сөзсүз түрдө мыйзамдар өзгөрүш керек. Анткени баягы сиз айтып аткан Улуттук Билги банкасы деген, бул деген жыйынтык да. Ошон үчүн кичине Кыргызстандагы дары-дармек боюнча мындай окуясына сиздерди тааныштыра кетсем, ар күн билгенибиз эле менен мындай акыбалдын ичин элибиз анча билбегендей же унутуп калгандай. Же болбосо көнүмүш адам болуп калгандай. Советтер Союз таркагандан кийин ошол Кыргызстан өзүнүн эгемендүүлүгүн алып, быйыл 26 жыл толуп, ошо эгемендүү Кыргызстан болуп жашап атабыз. Тилекке каршы ошол ар кандай себептер менен дары-дармек камсыздоо системасы толук жеке менчикке өтүп кеткен. Албетте ошол убакта ошондой жагдай болсо керек. Бирок ошол 26 жылдык эгемендүүлүктө элди дары-дармек менен камсыз кылуу деген аракети менен бүткүл мыйзамдар же болбосо нормативдик акттар ошол бизнести коргоого багытталган. Ошондуктан баягы сиз айтып аткан Билги банкасын же болбосо кандайдыр бир өзгөртүүлөргө кирип атканда, мыйзам алкаганда иш аракети жасайм дегенде, ал эски мыйзамдын бүт бардыгы эле ошол дары-дармекти алып келген, ошо менен алек болгон бизнести коргогон бир система алып келип калган. Бүт бардыгы эле кемчиликпи? Мен андан узакмын. Бирок деген тилекке каршы элибизди сапаттык дары-дармек менен камсыз кылууда же болбосо алардын сапатын текшерүүдө, алардын бааларын коюуда саламаттык сактоо тармагынын эч кандай мындай бир кандай десем күчү деле калган эмес. Ошондуктан биз мыйзам немесин ошол иштеп чыгууга келгенде ушунчалык тоскоолдуктар болду. Ким тарабынан болду? Эми бул система. Анткени баягы пайда таап аткан система өзүн коргойт да. Бул көрүнбөгөн. Булар деген атайын партия эмес. Жана жеке фармацевтикалык сектор жөнүндө айткыңыз келип атабы? Дегеле дары сектору жөнүндө. Дегеле дары сектору жөнүндө бул ошол жак тармакта иштеген, булдан пайда көргөндөр. Анан кийин эл да үйрөнүп калып атып, ошол дары-дармекти каалаган учурда акчасы болсо каалаган жерден сатып алгандай деп. Бул туура эмес. Ошондуктан муну жөнгө салууда баягы көнүмүш адапты кетирүү аябай кыйынчылык экен. Мен ойлогом, баягы айтылган сөзгө коомдун жапа-тырмак эле бир колдоосу болот го деп. Бирок кандай болгон жок, баягы антибиотиктерди деле рецепт менен белгилүү дегенде канча жол адамдар топ-топ болуп келип, бул туура эмес дегендей болуп, жада калса ушул дары-дармектерди айылдарга алып баргыла, медсестралар сатсын дегенге чейин алып келишти бул. Азыр эми бул улуттук базаны түзүү демилгеси кайсы стадияда турат? Азыркы күндө булардын бүт
кандай десем иш чараларды иштелип чыккан. Анын программасын сатып алууда же болбосо ишке ашырууда биринчи тендер болуп өтпөй калды. Бунун себеби тендердеги кемчиликтер. Эмнеге? Тендерде ушундай деген бир система болуп калган. Ким арзан баасы берсе деген. Бул баасына караганда туурасы иштин аткарылышы сапаты боюнча туура эмес. Мына мен бир эле сизге салам немен айтайын. Аймактарда кээ бир ооруканаларыбыз бар. Арзан бааны берип кирип алышат, бирок бүтүрө албайт. Мына улуттук госпиталь арзан баадан алып кирип алган 3 жылдан бери. Бул эми бул саламаттык сактоодо эмес, ушул тендер маселеси башка тармакта дагы ушул көйгөй бар экендиги белгилүү да. Албетте. Бар. Каржылоо каяктан келет? Бул улуттук базаны түзүш үчүн мамлекеттин бюджетиненби же эл аралык донорлордун жардамына муктажсыңарбы? Биз эл аралык донорлордун жардамына муктажбыз. Анын каржы системасын табуу деле кыйын эмес. Анткени биз иш чараларын иштеп чыгып атканда Дүйнө банкасынан же болбосо башка донорлор тарабынан деле бир мындай башталгычта түшүнүү менен кабыл алынган жок. Кыргызстан даяр эмес, Кыргызстандын инфраструктурасы жок. Кыргызстанда аймактардагы больницалардын компьютер менен болгон кандай десем пайдалануу даражасы төмөн дегендей болду. Бирок биз ошого карабастан иш чараларды алып барып кайра талкуудан Дүйнөлүк банкадан иш чараларыбызды колдодук. Ошолор колдоп биринчи этабын кармоодо биз толук кандуу эки тараптуу макулдашууга келдик. Мына эми биз ошонун экинчи тендерине өтүп атабыз. Бирок бизге ушунчалык эгерде бир сиз менен сүйлөшкөндөн кийин ошол улуттук билги банкасын курууда анын концепциясын өткөрүүдө 1,5 жыл көрүлбөгөн күчтөрдүн каршылыгы менен концепциясын араң өткөзсөк, биздин бактыбызга мына IT комитети курулуп калды. Алар менен бирге иштөөгө, анан кийин мына каттоо мекемесине жаштардын келиши менен эле бул системанын көбөйүшү, эң негизгиси акырында келип таза коомдун алкагына кирип калганыбыз бизге аябай чоң түрткү болду. Бизде аябай көп суроолор бар да, анан ошондуктан мен мүмкүн болушунча бардыгына тобу тер жерлеринен айтып берсеңиз да, жоопто ошондой кабыл алсак. Талант мырза, макул. Эми дары-дармек саясаты боюнча азыркы Кыргызстандагы кырдаал абдан оор, өзүңүз билесиз, башаламандык бар. Дары-дармектердин саясатын, баа саясатын кармап тура турганга эч кимдин кудурети жетпейт, анткени дээрлик 80%, 90% жеке менчик компанияларга мүнөздүү. Бирок сиздин эркиңиз жете ушу жакын арада бул улуттук базаны толук түзөм деп айта аласызбы? Айта алам, анткени канча убакыттын ичинде? Мен ойлойм, бул билги банкасынын кабыл алуу менен эле бүтпөйт. Эң негизгиси мен сизге айтарым. Ушунчалык кыйынчылык болсо да президенттин жардам көзөмөлү менен керектүү тапшырмаларын колдоосу менен биз 3 пакет мыйзамды өткөрүп алдык. Ошон үчүн жаңы мыйзамда биз ошол бааларды да текшерүү, кандай десем, калыптандырууга мүмкүнчүлүк алдык. Азыр ошол 3 пакет дары-дармек, медициналык буюмдар жана нормативдик актар боюнча 3 пакет мыйзам кабыл алынды. Биз 1 февралга чейин нормативдик актарды токтомдорду токуп өкмөткө бердик. Мен ойлоп атам, толук кандуу бул дары-дармек тармагында башаламандыкты жоюуга мүмкүнчүлүк берет. Уланталык программабызда азыр байланышка чыгып күтүп аткан угармандар да бар, аларга кезек берип турам. Саламатсызбы? Алло. Угат атабыз сизде. Алло, ассаламу алейкум. Саламатсызбы, сурооңузду айтсаңыз. Кутмандуу таңыңыздар менен. Мен Талант мырзага 3 суроом бар эле. Кыска айтыңыз, Ооба. Биздин Нарын шаарына чыгып жатам, атым Кубаныч. Талант мырза, сиз айтсаңыз, молеке электрондук эмеге өтүп атпайбызбы? Кажерге барып эле очередь болуп атат да. Биринчи суроом молеке жанагы ГСВда педиатр, туурабы? Педиатр. Азыркы пенсионерлер деле көрүнөт, балдар деле көрүнөт, боюнда барлар деле көрүнөт. Бүт эле акушер, гинеколог, кардиолог болуп калды бул педиатрчы. Азыр анализ тапшырып эле, анализдин эмесин көрүп, результатын көрүп эле анан тияка жибериш керек да. Азырда деле очередь, поликлиникага барсак, азырда деле очередь, ушу очередь маселеси аябай кыйын болуп атат. Мен жакында эле көрүп келдим. Экинчи суроом, паллиативдик жардам деген эмне? Үчүнчү суроом, сиз айтып атпайсызбы, дары-дармектерди аябай көзөмөлдөп жакшы эме болуп атат деп, жана аптекада да сөзсүз рецепт менен алыш керекпи же мындай деле ала беребизби? Ата башыбыз ооруса аспирин алып эле, башка жери соолса эме алып эле ушундай эле кылып атабыз да, рахмат.
Рахмат. Кыска жооп берсеңиз, Урматтуу агай, мен 3-чү сурооңуздан баштасам, мен айткым келет, дары сөзсүз түрдө кайсы дары болсо болсун, анын кесепети бар, врачтын көзөмөлү менен рецепттен алынсын. Көнүмүш адат бар, өзүбүз алып өзүбүз ичебиз деген туура эмес. Андан башка мына кезек боюнча, албетте, эгер нарындагы биздин дарыгерлер, ошол жерде аткаминерлер, айрыкча көп жылдан бери иштеп аткан жетекчилер мен айткан кадамдарга ылайык аракет кылбаса, сиз айтып аткан электрондук кезек болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан жергиликтүү бийлик дагы бизди колдоп, жергиликтүү жаш таланттуу жетекчилерди алып келип, жаңы заманбап ыкмаларды киргизсе, кезектин аягы бүтпөйт. Анан сиздин айтып аткан мына ГСВ боюнча бул жерде кемчиликтер бар, адис жетишпегендиги карак тиешелүү, бирок дарыгерлер тобун ушундай деп билишибиз керек да. Ал жерде баягы атайын кардиологдор, атайын немелердин толук кандуу болушу мүмкүн эмес. Анткени ал дарыгерлер тобунда көпчүлүк иштегендер үй бүлөлүк дарыгерлер болуш керек. Биз ошого барышыбыз керек. Анан керек болгондо гана атайын адистердин консультациясына же болбосо дарылануусуна муктаж болушубуз керек. Рахмат. Кийинки дагы бир суроосун берип өттү, паллиативдик жардам боюнча. Паллиативчү жардам эми кааласак да каалабасак да кээ бир оорулардын аябай оор формасына келгенде жакындарынын же болбосо дарыгерлердин атайын дарыларга муктаж болуп, айрыкча бир мамилеге болгон бир оорунун стадиясы да. Ошондуктан бул үчүн бизге керектүү дарылар боюнча 100% камсыздоого мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок тилекке каршы ошондо ушунчалык кыйын акыбалдагы ооруну сөзсүз түрдө эле больницада же болбосо бир жерде кармоо деген туура эмес. Бунун үчүн ошол ооруларга жетиштүү түрдө бир атайын бөлмөлөрдү же болбосо бөлүмдөрдү ачууга муктаждык бар. Буну биз билебиз. Сиздердин суроолорго Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев жооп берип жатат. Суроону кыска берүүгө аракет кылыңыздар, анткени абдан көп сурообуз бар. Азыр дагы бир угарманга кезек берейин. Саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз сизди. Мен Талантбек. Алло. Угуп атабыз. Каяктан байланышка чыктыңыз? Бишкектен эле. Айтыңыз. Мен Бишкектен берип атам Талантбек мырзага. Бул мен фамилиям Кылычев Зарыпбек. Бул жанагы байкоочу кеңеш сизге бир жардам береби? Бул пайда бачеги барбы? Кандай сиздин оюңуз? Рахмат. Байкоочу кеңештин баягы эми ар бир эле жаңылык жакшы унутулган эски кабар дейт го. Анан эми Советтер Союзунда народный контроль деген болчу. Ошонун эле жакшы иштеп кетсе жакшы болмок да, бирок байкоочу кеңештер азыркы күндө өзүнүн законго, мыйзамга ылайык эмес, кандай десем, бир параллель бир өкмөткө өздөрүн окшоштурушка аракет кылып атат да. Болсун, ар кандай биздеги кемчиликтерди же болбосо биздеги суроолорду келип талкуулап, отуруп, маектешип, чечип, анан кийин чыккандан ордунда биз менен басма сөз аркылуу сүйлөшкөнү туура болбой калып атат. Акыркы 2 жылда ушундай бир көрүнүш болду. Бирок тилекке каршы ошо байкоочу группаларга кызыкчылыгы болгон адамдардын кирип калышы аябай туура эмес болуп калып атат. Анткени мына глобалдык фонддон же болбосо эл аралык фонддордон акча алуу максатында акча алгандар, грантополучательдер кирип калып, же болбосо муниципалдык мамлекеттик кызматта биздин тармакта иштеген врачтар да кирип калып атат. Жеке өзүңүз ошол эле саламаттык сактоо министрлигинин байкоочу кеңешинин курамын алар өтүнгөн кезде кабыл алып сүйлөшүүгө даярсызбы? Ар дайым. Менин кабинетиме же болбосо менин телефонума чалып жете албай калдым деген бирди дагы журналистти же болбосо жаранды таба албайсыз. Мен сөзсүз түрдө кайрылам. Негизи жана сын демекчи да, ошол байкоочу кеңештин дагы ошондой эле депутаттык комиссиянын дагы негизги сынынын бири деп айтайын, бул сиздин жасап жаткан кадр саясатыңыз болуп атат. Мына 3 жылдын ичинде 120га чукул дарыгерди, анын ичинде башка дарыгерлер бар, аларды кызматтан алдыңыз, алар өз учурунда митингге чыкканга чейин аракет кылышты. Негизи ушул бошотуулар мыйзамдык жактан туура болду. Анткени мисалы сиз башка врачтарды конкурстук жактан тандалгандан кийин гана дайындаганга укугуңуз бар эле да. Андай эмес. Мага эмне үчүн жоюлуп калган? Буга чейин ушундай жобо бар болчу да.
Мыйзам боюнча мага бир министр катары кызматтан алуу, кызматка дайындоо менин укугум. Бирок атайын ошол коомдук курулуштар курулгандан кийин атайын жообу менен да алардын сунушу менен же болбосо конкурстук. Бирок конкурс керектүү жерлерде. Кайсы жерлерде? Маселен, кадрлар көп болгон жерлерде. Мына карап көрсөңүз, Алайыкпыда 1 жылдан бери жетекчи таба албай кыйналдык. Сумсарда, Казарманда, Түптө, жада калса кээ бир жерлерге барсаң, бара турган, жөнөтүлгөн кадр жок. Анан экинчиси, министр өзүн дайындап атат деген бу куружала 100% алып ошол бошогондордун ордуна коюлган эмени карасын. Сөзсүз түрдө жергиликтүү бийликтин сунушу талкуудан өтүп келген сунушунун негизинде. Бирок алар менен да биргелешип бир ойго келгенде кээде кыйын болуп атат. Анан эмнеге анткени биздин эле кадр болсун, жергиликтүү болсун деген кээде сунуштар кетип атат. Ошондуктан буну толук кандуу эле мен 100% туурамын, же тиги эле 100% кат айтып атат дегенден узакмын, бирок талкууга же болбосо сынды талкууга алып бир мамилеге келген мен дайым бармын. Макул, анда Бишкек шаарындагы жанагы эндокринология борбору дагы башка бир 6-7 башкы дарыгерди кызматтан бошоду. Алардагы негизги сиз тапкан жүйө эмнеде болду? Кызматтан бошоду. Жаш курагыбы же дагы каржылык мыйзам бузуу болдубу? Бул жакта туура эмес сиздерге кабар келип атат. Туура эмес айтып атышат. Бул жерден кызматта алуу эмес. Мыйзам тарабында булар 14-жылы мурда республикалык бюджетке өтүү боюнча каралып шаардык департамент жоюлушу мэрия тарабынан, шаардык кеңеш тарабынан каралып, ал жерде башка курулуш түзүлүп, ошол эле учурда эки тарапты макулдашып департаменттин жоюлушу. Ошондой эле департаменттин жоюлушу менен шаардык мекемелердин бүт баардык саламаттык сактоо тармагына өтүшү. Жаңы юридикалык ошол иш бергендин пайда болушу менен караганда мыйзамда ушундай тууралат. Ошол жерге жетекчилерди кайра дайындоо боюнча. Ошондуктан биз мурда эле ошол каралып атканда булардын өздөрүнүн колдоо менен коюлган келишимдер бар. Ошол кайра шайланып же болбосо дайындалганга чейин деп атайын келишим түзгөн, аларда май айында алага кол койгон. Бирок жыйынтыктап келгенде кээ бир жерлерде чоң каржы боюнча жол бузууларды аны көрүп, анан ошол эле 6 жетекчиге келишимди узартпоо боюнча бул иштен алуу эмес, бул эки башка нерсе. Анан ошондой эле калган жетекчилердин бүт бардыгын кандай десем, милдетин аткаруучу позицияга кетирүү боюнча кабыл алган. Бул мыйзам чегинде. Эгер буну мындай мынчалык коомдук неме кылбай келип же болбосо сүйлөшүп, эгер макул болбосо мыйзам чегинде деп сотко беришсин. Алардын айрымдары да сот органдарына кайрылып жүрөт окшойт. Макул, азыр угармандын пикирин угалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угат алабыз сизди. Саламатсызбы? Саламатчылык сурооңузду айтыңыз. Кыргызстанда 5 жашка чейин бесплатный больницаларда каралат деген чыктылар да, бир 2 жыл мурун. Туура. Ошол законубуз иштейби, иштебейби? Мен 2,5 жашта кызым бар, эптепке олору апарып көрсөтөйүн десем, бүтүн эле оплаченный да, платный телевизор. Кайсы ооруканага алып бардыңыз? Жал больницада. Мындай сизден өтүнүчүм, 5 жашка чейин балдарды акысыз кароого милдеттүү. Ошондуктан биздин жарандарыбызды өздөрүңөрдүн укугуңузду коргогула. Ошентип талап кылып атканса, кайсы врач, кайсы кабинетте сиздерден талап кылды, мага WhatsApp аркылуу 0555 59 60 00 эле так телефонуңуз менен аты жөнүңүздү көрсөтүп, бул сиздин укугуңузду бузгандыгы тууралуу маалымат берип коюңуз. Биз чукул ага иш чарасын көрөбүз. Сиз жакшы билесиз, жарандардын мындай сапаттуу медициналык жардам алуусу үчүн азыр мамлекеттик клиникалар менен жеке менчик клиникалардын ортосунда абдан чоң атаандаштык бар. Жеке өзүңүз ошо жеке менчик клиникалар боюнча кандай ойдосуз? Биз ушуну так билишибиз керек. Бүткүл дүйнөдө эркин базар дейсизби, капиталист дейсизби, кандай десеңиз деңиз, биз 26 жылдан бери эркин базар экономикасында, мунун аты капитализм, жашап атабыз. Ошондуктан бул өлкөлөрдүн бүт бардыгында кайсы бир тармакта жеке менчик тармак болсо, медициналык тармакта же жеке менчик
сервистердин же болбосо кызматтын пайда болушу закон ченемдүүлүк. Бирок унун проценттик пайыздык бир катышын билиш керек. катышын билиш керек. Мына өнүккөн өлкөлөрдө булар 30%дан ашпайт. Кыргызстанда кандай? Мамлекеттин көзөмөлүндө. Биз деле ошого жакындап эле калдык. Макул. Анда Талант мырза, мына сизге дагы көбүрөөк айтылган сын пикирдин бири бул багы өзүңүз кардиолог катары Кыргызстанда ошо жеке менчик кардиологиялык борборлордун ачылышын кубаттап, аны менен бирге аларды салыктан бошотууга аракет жасагандыгыңыз айтылып жатат да. Эмне үчүн эгер андай болсо, буга сиздин салымыңыз болсо, мен тырмакчанын ичинде айтып жатам, салымыңыз болсо, анда эмне үчүн нефрология борборлоруна да ошондой жеңилдик берүүгө болбосун? Азыр Кыргызстанда биз жакшы билесиз, бөйрөк оорусунан жабыркагандардын саны кескин өсүп атпайбы? Мен деги эле ушул социалдык тармакта, айрыкча саламат сактоо тармагында алектенип ушул жакка инвестиция жараткан бүт жарандарыбыздын бул курулуштардын салыктан азайтып бир жеңилдиктерге баруусуна тараптармын. Бирок бул сиз айтып аткан баштаган айыптоо эч кандай куру жалган. Мен келгенге чейин эле депутаттарлардын каралып, бул тармактагы кээ бир ушундай бир сунуштар чыгып калганды. Мен жогорку кеңеште карап, менин оюм гана суралды. Андан башка мен буга чейин көтөрүлүп жүргөнгө сиздин пикириңизди сурап суранып калды. Андан башка мен ооба кардиологмун, бирок деген сиз бүгүнкү күндө акыркы 25 жыл, 30 жылдын ичинде бир басма сөздү бүгүн эле азыр интернетке карасаңыз, мындай жаттап алган ар кимдин оозундагы бир таксанды көрөсүз. Күнүнө Кыргызстанда 50, жылына 18.000 адам жүрөктөн өлөт деп. Бирок чет мамлекетке барган адамдын санын мен аябай көрдүм. Мага да көп кайрылышты. Ошондуктан бул жүрөктөн Кыргызстандагы өлүм санынын биринчи кезегинде турат. Ошондуктан бул тармакка көңүл бөлгөндүк катары көрүлүп атса керек. Анткени бүгүнкү күндө ошол аракеттердин негизинде Кыргызстандын жарандары чет мамлекетке жүрөк боюнча операцияга барууга муктаж болбой калды. Бул аябай чоң жетишкендик. Так айтайын. Бүткүл Кыргызстанда социалдык тармакта айрыкча биздин мамлекет жетише албаган тармактарды колдоо максатында жергиликтүү инвесторлорду колдоп, ага сөзсүз түрдө салыктан бошотуу, жеңилдетүү берүү бул керек. Демек башка борборлорго деле нефрология жана боор оорусу боюнча болот экен, Жок, болот экен эмес, керек. Керек, макул. Айтыңыз, эми анда мына Кыргызстанда мен жаңылбасам 2000-жылдардын башында болсо керек эле жүрөк алмаштыруу жана органдарды трансплантациялоо боюнча борбор ачылды эле. Бул улуттук кардиология борборунун имаратында жайгашат болуш керек азыр деле. Эмне үчүн Кыргызстанда анда ошол жүрөктү алмаштыруу боюнча жумуш жасалбай атат? Мунун атын атап коюп эле, эгерде мазмуну өзгөрбөсө, бул улуттук борборду кармап туруунун канчалык зарылчылыгы бар? Мисалы, сиз дүйнөлүк тажрыйбасы бар чоң дарыгерсиз. Мен бул трансплантологияны мындай окуган эмес, бир жетекчи катар кургандардын бирисимин. Жок, бирок эми сиз саясатын азыр карашыңыз керек да. Азыр саясатын карап атканда мен сиз туура айтасыз, муну атын коюп, бирок деген дүйнөлүк ыкмалар менен. Анткени орган алмаштыруу дегенде биз Кыргызстан боюп бир капалык катары өзүбүздүн эрежелери эмес, ошол орган алмаштыруунун дүйнөлүк стандарттарга, буга адис жетиштирүүдө, адисте кадр даярдоодо, анан дүйнөлүк ыкмаларды колдоонда дегенде бул системага өтүшүбүз керек болчу. Тилекке каршы биз атын коюп, ошол жерге бирин-экин адисти алып, анын инфраструктурасын, материалдык техникалык базасын жетиштирүүгө мүмкүнчүлүк берген эмеспиз. Биздин кудуретибиз, потенциалыбыз жетеби азыр? Эми толук кандуу болбосо дагы бирин-экин адистерди чакырып биргелешип жашоого мүмкүнчүлүк бар. Муну дүйнөлүк стандартта алып кетебиз десек, бул жаңылыш болуп калат. Демек азыр муну дагы караш керек экен да. Албетте карап атабыз, анткени бул деген барып эле каржыга такалат. Кийинки байланышта угарманды угабыз азыр. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кулак сизде, айтыңыз. Менин атым Эрбек болуп, Бишкек шаарынан чалып атам. Улууматтуу министр мырзага бир суроо берейин дедим эле. Депозит молодого врача деген программа азыр канчалык деңгээлде иштеп атат? Анан экинчи суроом ошол депозитке байланышкан. Азыр эле жогоруда айтып кетпеди, алайда врач жетпейт, жок. Ошону алайдын өзүнөн балдарды алып келип бюджетке окутуп, контракт түзүп, кайра ошол жака жиберсе болбойбу?
Ушундай сунуш киргизейин дегем эле бар. Рахмат. Сиз туура айтасыз. Бул жерде кээ бир кайчы мындай окуялар бар да. Биринчиси баягы депозит өзү максатына жараша жакшы курулган, бирок да мунун саны аябай чектелүү 157. Муну аймактарга бөлгөнүңүздө кээ бир жерге бирден деле түшпөй калып атпайбы? Анан мунун санын көбөйтүү боюнча бизге өкмөт башчысынын деле жакында тапшырмасы болду. Мына бир ай декабрдын аягында атайын өкмөттө каралып, мен ал жерде дагы көтөрдүм. Бага келип, каржыга такылды, каржы министрлигине атайын тапшырмалар берилди. Сиз туура айтып атасыз, депозитти сөзсүз түрдө өнүктүрүп, айрыкча врачтар жетишпеген жерге көбөйтүшүбүз керек. Бирок жергиликтүү бийликтин да салымы болуш керек. Анткени ошол депозит менен берип эле койбой, жай турагын, үйүн, кала турган жерин, же болбосо ошол жергиликтүү калк эмне менен жашап атса, ошол жерге үйрөнүп жашап кетүүгө мүмкүнчүлүк берген шарт керек. Анан мынабу экинчи суроого келгенде, айылдардан алып келишибиз керек. Албетте региондордон келип, мурдагы Советтер Союзундай кыдай кылып, бирок барып эле келип, баягы өртө дегенге такалып атат. Айылдан келген балдардын балы жетпей, ошону кандай кылабыз деп. Бул жерден деле кылсак болот да, тайын даярдоо факультеттерин ачып, бир жыл даярдап, кайрадан киргизип, ошолордун пайда кылып, ошолор кайра өзүнүн туулуп өскөн жерине барып иштегендей. Бирок бунун да бир тескери жагы бар. Мына Советтер Союзуна караганда Кыргызстандын кайсы аймагына болсо, кай жака бөлүнсө ошол жака барчу. Бүгүн таластык таласка барат, атбашылык атбашыга барат, чаткалдык чаткалдыга болсо, бул деген бир убакыттан кийин бир мындай десем жаман бир көрүнүшкө алып келип калат. Анткени өнүккөн район, аймак өздөрүнө кадр даярдоого мүмкүнчүлүгү болуп, дотацияда отурган райондор, аймактар өнүгүүсү артта калып калышы мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз түрдө дотацияда болсо дагы, болбосо дагы, өнүккөн да болсо, бирдей сапатта 10.000 калкка деген принциптер менен региондорду, элибизди жетиштүү түрдө кадрды кандай десем жеткизүүгө аракет кылышыбыз керек. Ушул медициналык кадрларды даярдоо маселеси жөнүндө сөз болгондо эсиме түшүп атат. Бир кезде сиз айтчусуз, эгерде медициналык баягы окуу жайларда, мисалы медициналык факультети бар окуу жайларда эгерде клиникалык базасы жок болсо, андай факультеттердин бизге канчалык кажети бар деген ойду айтканыңыз эсимде да. Анан ошол эле учурда буга өкмөт башчы да азыр соңку жыйынында менин эсимде көңүл бөлдү. Ала-Тоо Ататүрк окуу жайы мына сиздин факультет ачылып атат. Анан муну кандай кабыл алса болот? Бул мындай бири-бирине каршы пикирди жаратпайбы? Эч кандай ал жактын клиникалык базасы күчтүү. Жок, эч кандай каршы пикир жаратпайт. Эмнеге жаратпайт? Биринчиден отуруп кушуруп отуруп бергенде эчтеке бүтпөйт. Сындоо менен эч кандай жыйынтык чыкпайт. Сын керек. Бирок сындын аркасынан эмне кылалы дешибиз керек. Ошону кылыш керек. Ошон үчүн мен муну айтып атканда, муну бир проблема катары айттым. Аркасында турдум. Бул менин оюмду президентибиз да колдоп берди. Атайын тапшырмалар берди. Ошонун негизинде чыгып, мен биргелешип, билим министрлигинен бир топ иш алып бардык. Өзүм кээ бир медициналык факультеттерди текшердим. Жаңы ачылып аткандарга биз атайын колунан ар кандай суммадагы коргоо, коопсуздук комитети менен биргелешип алардын колунан алып, сиздер баягы клиникага бара турган убагына чейин өзүңөрдүн клиникалык базасын курасыңар деген милдеттенме алдык. Ошолордун бири Ататүрк университети. Алар азыр бүгүнкү күндө фундаменталдык базалары мурдатан эскиден келеткен кээ бир университеттерден жакшы өздөрүнүн клиникасын куруп атышат. Ошол эле учурда башка мед факультеттерде ушул багытта иш алып барып атат. Эл аралык университет, Жалал Абад, Ош айрыкча алар дагы ошондой базасын кура баштады азыр. Айрыкча өнүккөн бул тармактагы кетип аткан Оштогу университет. Анткени алардын базалары бүгүнкү күндө дүйнөлүк стандартта арка-аркага курулган жаңы имараттар менен, жаңы алынган жабдуулар менен коштолуп келатат.
Уланталы макул программабызды сиз угуп жаткан Айлампа, биздин студиянын мейманы саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев. Студиянын номери 680606. Азыр бизде угарман бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угатабыз. Мен министр мырзага суроо берейин дедим эле. Айтыңыз. Жанагы мисалы биздин борбордо эле мисалы операцияга кирген жарандардан ошол операционныйга киргенден баштап эле акча алышат. Ал жерде бирок коридоруна жазып койгон жанагындай наркоз операция кылуу бесплатный депчи. Булардын баарын билсең эле жанагындай алынбайт деп. Бирок деген операцияга киргенден баштап мисалы жана наркостойган адамга мисалы баланча 1000 сомдон үйдө алышат экен. Ал операциядан чыккандан кийин реанимацияга киргенде ачык эле сурайт экен да дарыгерлер, мага баланча 1000 сом бересиң деп элечи. Аны бербесең жакшы карабайт. Ошон үчүн багы биз коррупция менен күрөшөбүз деп атабыз, бирок коррупция бар да. Ошон үчүн министр мырзадан мен өтүнүп элем, биздин бир жанагындай биз элет жеринен келген, айыл жеринен келгендер мындай нерсени көргөн эмес да, багы өзү ооруп турса ден соолугу үчүн акча берет экен да, айла жок. Эгер бербесе жанагындай өлүп калышы деле мүмкүн да, ал каралбайчы. Ошон үчүн менин суроомо жооп берип коюңуздар деп өтүнөм. Биринчиден каралбай калбайт. Мени келген күндөн баштап WhatsApp'ты телефонум ачык түрдө берип, ушуга жооп берилем. Мен жарандарыбызды ушуга чакырат элем да. Сурооңорду так берип, ошол сурап доолоп атканда чөнтөккө кылган аракеттерди так мага билдирсеңиз, биз ошол учурда билдирсе биздин жарандар, биз чукул эле мен ошого чарасын алам. Мына сиз айтып атканга карама каршы мен бир ушуну айтайын. Кээде ушу арызданып келип, анан кийин мен иш чарасы колдонгондон кийин 2-3 күндөн кийин же болбосо мен ошону басып чакырып иш чарасынын колдонгондор да каршы арыз менен келгенде мындай жаның кашаят да. Муну эмне кылып атабыз? Мен эмне үчүн муну кылгым келип атат депчи, бир четинен ошол алган ыраазы, берген ыраазы деп проблема чыкканда келбей, ошо доолоп атканда 0555 59 60 00 эле WhatsApp'тан конкреттүү түрдө аты жөнүңүздү, телефонуңузду жазып берип койгула, биз ошол жерден эле чукул буга карайбыз. Улантабыз программабызды. Студиянын номери 680606. Ошондой эле 0701 11 44 30 телефон аркылуу WhatsApp номерибизге дагы суроо пикирлерди калтыра аласыз. Азыр мен WhatsApp'тагы суроолор көп түштү. Мен аларга өтөр алдында кийинки угарманды угайын. Саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз, угатабыз. Кыска бирок. Мен кыска эле жалаптан гепатит боюнча көрөөрөндөрм эле. Гепатит Б дегендер бар да, ошол лабораторияда частный лабораторияда тапшырасың, өкмөттүн лабораториясында чыгарылбаган касымдарда кымбат үчүн арзандатса болобу, ошол тууралуу сөйлөмдөр эле. Рахмат. Урматтуу аксакал, мына сурооңуз аябай жүйөлүү. Тилекке каршы мына жеке менчик бүт курулуштардын бүт бардыгы, мен азыр эле айтып кетип атпаймынбы, биз жакында эле мыйзам кабыл алдык. Ошонун алкагында мына жөнгө салабыз. Бирок жеке менчик курулуштардын бүт бардыгы өздөрүнүн системасын куруп, өздөрү кандай десем, баамсыз бир курулуш катары иштейт. Биз алардын ишине кийлигише албайбыз. Бул бир гана нерсе бар. Мен ойлоп атам, биздин жарандарыбыз ошол сапатына жараша өзүбүздүн мамлекеттик, бирок мамлекеттик лабораторияда карабай койсо, мен азыр эле берип аткан WhatsApp'ка ыргытып коюңуз сурооңузду. Мен ага эмне үчүн карабай атканын кандай десем, иш чарасына карайм. Мисалы, саламаттык сактоо тармагына көп эле инвестиция тартканга аракет кылып жатасыз да. Ушул Кыргызстанда мамлекеттик ушундай заманбап лабораторияларды ачууга болобу? Анткени жеке менчик лабораториялардын баасы өтө кымбат деген ой айтылып атпайбы? Азыр Кыргызстанда абдан көп айтыла баштады ал тууралуу. Эми баягы өнүгүү боюнча караганда булардын көбөйүшү бир четинен жакшы, булардын арасында конкуренция болот да, баалар түшөт. Мен ушуну сизге айтайын, мындан бир 10 жыл мурун Кыргызстанда жалгыз бир томография бар болчу. Баасы укмуш кымбат эле. Бүгүн томография системасы Кыргызстанда тараган үчүн булардын баасы түштү. Бирок дагы эле кымбат. Ошондуктан бул томографиялардын же болбосо жаңы курулуштардын көбөйүп, бири-бири менен жарыш же болбосо конкуренцияга кирип, сапаттуу кызматка умтулушу керек. Ошондо гана баалар түшөт.
Кийинки биздеги суроолорго өтө эле угарман кайрылган. Менде министрге 2 суроо бар дейт. Биринчи, шаардагы абанын бузулушу шаар тургундарына кандай таасир берди? Экинчи, статистика барбы? Кыргыз Гидромет абанын сапаты жөнүндө берген маалымат Саламаттык сактоо министрлиги кандай колдонот, кандай анализ кылат, кайсы жерден ошол анализ менен тааныша алабыз деп сураган. Саламаттык сактоо тармагындагы бул атайын департаменттен калктын ден соолугу боюнча курулуштар бар. Бирок мына сиз айтып аткан, көтөрүлүп аткан шаардын экологиялык ситуациясы боюнча бул башка бир министрлик муну менен алектенет. Бирок алар эле алектенет деп биз немеден узак тура албайбыз. Бүгүнкү күндө кээ бир араштырмаларда болсун, же болбосо статистика берилип аткан немелерде шаардагы абанын кирилиги боюнча сөздөр көтөрүлүп келип атат. Бирок аны бүгүнкү күндө жөйлүү бир пайыздык катнашта Анализ барбы сиздерде? Ошол сайтка чыгып турабы деп атат да. Бунун бүгүнкү күндө айтып атпаймынбы? Бунун анализи боюнча экологиясын башка курулуш неме кылат. Бүгүнкү күндө биздин ден соолугун начарлаткан ошол ситуациялар боюнча бүгүн толук кандуу маалымат жок. Ат башы районунда 8 жаштагы Нурболот Касымалиев аттуу уулу 8 жашта буту баспай жатат. Атайын Хаденуко кезекке турдук эле, канча жылдан бери ала албай атабыз. Акыркы үмүтүбүз сизде дейт. Сиз бизге жардам бере аласызбы деп, алдын ала рахмат деп телефон номерин калтырган экен. Эми бул баягы мындай эмеректер менен камсыздалган камсыздоо министрлиги, бирок ошого карабастан мен 0555 59 60 00го аты жөнүңүздү, дарегиңизди жазып койсоңуз, мен министрлик менен да байланышайын. Бул менин ишим эмес дегендей кайдыгер мамиле кылбай, ошол жердин жетекчиси менен да сүйлөшүп, сиздерге жардам берейин. Саламатсызбы, министр дейт. Коррупцияны качан жоёсуз дейт. Врачтардын айлык маянасы 5000 сом качан көтөрүлөт деп кайрылган. Эми бул айлык боюнча караганда өкмөт башчысы деле, мамлекет башчысы деле колунан келишинче, эгер мүмкүнчүлүк болсо бир эле күн көтөргүсү келет. Бирок жакында эле бюджеттен бекитилгенин карадыңар, киреше чыгашага жараша болот. Бул популисттик бир немеге мындай жооп катары болбосун да, анткени мамлекеттик каржылоо системасы келип түшкөн салыктарга жараша болот. Мен айтып атам, бүгүнкү күндө жакында эле бекитилген бюджетке карата менин бүгүн сиздерге айтып, эртең 100% же болсо ушу немени маянаны көтөрүп берем десем, бул популисттик бир жоопко калат. Экономиканы биргелешип көтөрүүгө аракет кылалы. Башкы дарыгерлердин же директорлордун дейт, саламаттык сактоо системасында иштегендердин дейт, колунда иштеген дарыгерлерден акча чогултуу маселесин жое албай койдуңузго. Биринчи ооруканадагы Шарипов сизди алып барган, сиз ишенген кадр беле деп кайрылган. Бул мурдагы департамент убагында ротация менен 19 поликлиникадан алып барган. Бирок ошол түшкөн арыздардын негизинде биз ошол комиссияны түзүп, департамент жетекчиси алып барган ал кадрды. Шаарда департамент болуп турган мезгилде. Ошондуктан муну мага байланыштыруунун эч кандай кереги жок. Болгону 1 жылга жетпеген бир убакытта иштеди. Суроолор, арыздар келип аткан, бирок тилекке каршы ар бир арыздын кароо мөөнөтү бар. Биз ошол кароо мөөнөтүнөн чыкпай, анын жыйынтыгын чыгардык. Бул тилекке каршы мен ошо пара алды, аны муну дегенди мен азыр ошол радиодон айтыштан узакмын. Эмнеге бунун чекитин сот коет. Дагы угарман сураган экен, онкология менен гематология борбору кошулду. Ал кезегинде да катуу талкуу жараткан. Министр, айтыңызчы, чыны менен эле сиз онкология борборуну башкы дарыгер болуп жүргөн Бактыгүл айымдын колдоочусу болосузбу деп сураган. Мен жакшы иштегендин колдоочусумун. Бирок деген келген күндөн баштап мага берилген тапшырмага караганда биз 2 жылдан ашык бир убакытты жоготтук да. Анткени ичара ал жерде жаатташуу 4 группага бөлүнүп алып, кызыкчылыгы болгондо биригип калышат, кызыкчылыгы болуп бир проект жүргүзсөң бөлүнүп тартышып калышат. Ошондуктан мен 2 жылдын аягында мага көзүм жетти. Алар менен иш алып баруунун эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Биргелешип бир саясат алып баруунун да келе жок. Ошол эле карап атканда бүткүл дүйнөдө больницалардын көпчүлүгү
колунан келишинче көп тармактуу болуш керек деп анан кийин экөөнү кошуп тыштан жетекчи алып барып ошонун негизинде анын президентибиз колдоп Сапар Жумаканович Исаковдун көзөмөлдөгөн кыска мөөнөттө ушундай реконструкциянын жетиштүүсү туура багытта алып барган иштин жыйынтыгы деп ойлойм. Ошондуктан сиз айтып аткан Султангазиева же ал жерде иштегендердин көпчүлүгүн эч кимдин тараптары эмес, мен ар дайым жаш дегендердин тараптарымын. Улантабыз, азыр байланыштагы угарманга кезек берем. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угат абыз, сизди айтыңыз сурооңузду. Талант мырзага суроо бар эле. Балама жүрөгүнө операция жасаш керек эле, анан врачтар айтышат, республиканский больницада Мирахимов атында кардиологияда операция ырча дейт да. Радиочастная аукуляция деп тахикардия диагнозу боюнча жасайбыз дейт, анан жалпы 3000 сом деп, 3000 доллар дейт. Анан ошол мен суроо мындай эле, ошол льготалар болобу, бир башка жолдор барбы деп дайындадым. Рахмат. Бул аритмиялар боюнча заманбап жаңы ыкмалардын, дарылоо ыкмаларынын бири. Тилекке каршы бул тарап бизде аябай өнүккөн эмес. Ошондуктан азыр жаңы гана келип бул боюнча иш алып барган адамдар пайда болду, жетекчилер пайда болду, адистер пайда болду. Булардын бүт баары чет мамлекеттен келген адистер. Бирок сиз айтып аткан ыкмалар боюнча бир эле ал жерде эмес, ошол жерде кошумча турган кардиохирургиялык институтта, анан кийин башка жекеменчик борборлордо да алардын пикирин алып көрүңүз. Анткени ошол эле кандай десем, аблация боюнча көп ыкмалар бар. Ошолордун сиздин балаңызга эң керектүүсүн тандаш керек. Мен эми баягы эгер мүмкүнчүлүк болсо 3-чү күнү мен бүгүн сөзсүз түрдө кабыл алам. Колумдагы кандай десем материалдар менен мага келиңиз. Менде кардиолог экенин унутпаңыз. Колуман келишинче жардам берем. Улантабыз, программабызды биздин дагы эле Facebook баракчабызга келген суроолор бар, аларга көңүл бөлөлү. Талант мырза дейт, сиз келгени дейт, Кыргызстанда канча оорукананын курулушу башталды же бүттү деп сураган. Мына азыр эң катуу айтылгандардын көпчүлүгүнөн мына 18-жылдын майында Орто Азиядагы эң ири Кытайдык грант менен чоң больницанын курулушуна күбө болобуз, буйрусун. Ачылышына. Ошол эле учурда бул больница жөн эле курулуш эмес, ичи дагы керектүү эмеректер менен бүт медицина толтурулат. Бул кайсы жылы башталган курулушу? Сиздин салымыңыз болдубу? Албетте болду. Анткени 16-жылы биз буга баштадык. Кыйынчылыктар менен баштадык. Инвестор тартуу аракети. Шунчалык кыйынчылыктар менен баштадык. Бирок мен үчүн баягы орустар айтып калуу, лаура комода станция, мага андай немеси жок. Эң негизгиси Кыргызстанда бүгүн 25 жылдан бери айтып реформа деп кулакты жататкан сөз эмес. Бүгүн Кыргызстанда биздин жарандарыбыз көзү менен көрүп, муктаж болгондо ошол жерден кызматын алып, кулагы менен угуп, ошол жаңы өзгөрүүлөрдү көрө турган бир имараттардын пайда болушу. Ошолордун бири мына бүгүн түнү Турциядан атайын ошол курулуштун бүткөндүгү туурасында чоң комиссия келип бүгүн иштей баштайт. Анткени курулуш бүттү. 2 айдан бери ошол. Бул кытайлык инвесторлордун каражатына курулган курулушпу? Бүгүнкү түрктөрдүкүн айтып атам, түрк туугандардыкын. Алар болсо май айында бүтөт, толук кандуу иштеп атат. Бүгүн Турциядан атайын неме комиссия келди. Анткени курулуштар бүткөн. Толук кандуу азыр эмеректердин бүт баары келе баштады. Ошолордун биринчи этабында өздөрүнүн баягы кабыл алуу бүт көп этаптуу системаларын контролдук кылып, анан Турцияга барып, ошонун аркасынан экинчи этап башталат. Бул суроону мен жөн жеринен сураган жокмун, анткени бизде WhatsApp номерге 2 угарман, мүмкүн сиздин кесиптештериңиз чыгар, кайрылган экен. Түрк клиникалары менен байланышып, үлүшүн алып Талант мырза Кыргызстанга оорукана курам деп чөнтөгүн кампайтууда деген пикирлер туурабы деп сураган. Куру жалган. Бул мамлекеттик курулуш. Улантабыз, программабызды кийинки угарман байланышта. Саламатсызбы? Угатабыз сизди.
Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, сурооңузду айтыңыз. Талантбек Мырзага кайрылайын дедим эле. Ушул сиздерден аябай өтүнүчүм бар эле. Көп эле Бишкек шаарындагы бейтапканалардагыларды директорлорду ротация кыла аласызбы? Атасы алып берип койгонсуз эле канча жылдар иштеп атат. Эже бул ишке биз баштадык. Анткени мен көп жылдан бери келип айтып келатам. Бул дүйнөлүк стандарт. Эгер мүмкүнчүлүк болсо 2 мүнөттөн узун отурууга болбош керек. Анткени адам баласы ар дайым мүмкүнчүлүк болсо жакынын, туугандарын, дос жарасына топтолгого мүмкүнчүлүк берет. Элек жериндеги ооруканаларды көп эле кыдырдым деп айтасыз, бирок оңолбой жатат го дейт. Ички абалы өткөндө гезитке чыккан таракандар маселесин деле өз көзүңүз менен көргөн чыгарсыз. Эмнеге оңдой албай атасыз? Же каражатыңыз жетпейби деп сураган. Бул каражаттар эмес, бул жетекчилердин шалакылыгы. Анткени ар бир жетекчи, маселен алайын, мына кээ бир больницаларга барганда, мына айрыкча ноокатка. Кайсыз убакытта барбы, жетекчи дайым больницада. Бир жерин чукуп, бир жерин карап оңдотуп эле жүрөт да. Анан күндө ушул больницасын караган жетекчи мындай таракандардын пайда болушуна мүмкүнчүлүк бербейт. Же көзү жетпей калды, же болбосо бир кемчиликтер менен жетишпей калды. Бул жетекчинин гана мүчүлүштүгү. Анткени ошол эле учурда ушундай бирдей каржылоо системасында жада калса подвалы деле этаждардан эч кандай айырмалысы болбогон курулуштар бар, мекемелер бар. Ошондуктан ар бир жетекчинин ишин толук кандуу карап чыгышыбыз керек. Бир эле жакшы хирург, жакшы терапевт, жакшы гематолог, онколог дебей, жакшы жетекчи деп маани бердин убагы келди. Сизди угатабыз, саламатсызбы? Саламатсыздар. Сурооңузду айтыңыз. Министрге бир сунуштарыбыз бар болчу. Негизи главврачтарды бир 5 жылдан иштейт деген бир закон чыгарсаңар болбойбу? Атомный алардын по-моему сизди да кыйнап бүтүштү окшойт. Барсаң, мен төрөгөндөгү главврач дагы эле главврач. Ал же компьютерди билбейт, же жагын технологияны билбейт. Ошолорду бир алмаштырып алсаңар, баягы өткөндө пресс-конференция дегендердин баары бир уже 70ке ашпаган бир чаллар отурат. Рахмат. Кыска жооп берсеңиз. Бүгүнкү күндө ошол пикет уюштуруп, жазуу уюштуруп, каралама куру жала кургандардын бүт бардыгы ошолор. Саламатсызбы дейт. ДЦП балдардын тагдыры кандай болот дейт. Алар системанын туура эместигинен өмүр бою мүмкүнчүлүгү чектелген боюнча кала беришет дейт. Бул дарылоо процессин жакшы жолго коюп беришиңиз керек деп сураган. Туура. Бирок деген ДЦП биз буну бир кандай десем, турмуштун бир жыйынтыгы деп карашыбыз керек да. Анан кааласак да каалабасак да бул оорулар бар. Биз буларга колубуздан келишинче толук кандуу, камсыздоо министрлиги менен бирге иш алып барышыбыз керек. Мен билем көп жылда кээде мына синдром Дауна же болбосо кээ бир аз кезиккен ушундай ооруларга биз жетеринче кызмат бере алган жокпуз. Жада калса мына эми больницаларда, медициналык мекемелерде ошолордун кирип чыкканына деле азыр маани берип пандустар курула баштады. Бул эмне деген? Бул иштердин жаңы башталганы. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул башталгыч дайым үзгүлтүксүз көтөрүлүп, коомдун колдоосу менен алып барып. Анткени бул өмүр бою булар мамлекет тарабынан дагы үй бүлө тарабынан өтө жылуу мамилеге муктаж катмар. Бул жерде 2-3 угарман окшош суроону коюп атат. Талант мырза, ошон үчүн мен жыйынтыктап эле берейин. Сиз дейт, сиз тууралуу көп эле сын пикирлер айтылды. Эмне үчүн кызматыңыздан кетип калбайсыз деп кайрылган экен да. Негизи кызматта ушунча жыл кармалып турушуңуздун бир сыры барбы, же өзүңүздү профессионал деп сезесизби, же баштаган иштериңизди аягына чыгуу оюңузда жүрөсүзбү? Сын керек. Сын бирөктөн конструктивдүү болсун. Келсин, мауну туура эмес кылып атасың, мындай кылбайлыбы деп. Анан сын отуруп алып тиги басма сөзгө чыгып, бет карама каршы бетме бет отуруп сүйлөшө албай, чече албай. Анан каралама системасына келип болсо, буга багынып берүүгө эч кандай кереги жок. Бүгүнкү күндө айтсын. Мурда курулбаган мына 16-17 жылы эле аймактарда 40тан ашык фаптар, үй бүлөлүк дарылгер тобунун курулушу бүтүп, муну басма сөздөн көрүп алыңыздар. Ошол учурда президенттин же болбосо
Бул эми бюджеттин каражаты менен курулуп атат да. Ошол фаптарчы. Бир эле ал бюджет менен эмес, ал жерде эл аралык Жеке салымыңызда болду, эл аралык курулуштар бар. Бирок ошол бюджет болгону ошону чуркап уюштуруп кылыш керек да. Жана эмеспи? А эмнеге мурда курулуш кылган эмес? Статистиканы карагыла. Бүтүп аткан, кылынып аткан жумуштарды карагыла. Албетте бир министр өзүнүн чөнтөгүнөн келген акчага кылбайт. Бул ошол туура уюштуруп, туура жерлерде иш аракетин алып барып, ошонун жыйынтыгы болот. Ошондо гана бул иш бүтөт. Жогорку кеңеште бир топ депутаттар баягы сиз боюнча сиздин ишиңизди иликтеген комиссия караганда ага макул эместигиңизди, материал менен толук тааныша электигиңизди белгиледиңиз деле. Андан бери убакыт өтүп калды окшойт. Таанышып чыктыңызбы? Андагы айтылган сындардын бардыгына каршысызбы? Макул эмессизби? Эми ал жерде мындай биз баягы атайын максаттуу түрдө мурдатан көрсөтүлгөн кемчиликтердин бүт баарын топтоп бир жаактуу. Анан ошолордун бүт баарынын жыйынтыгында келген 70 барактан турган 26 жыйынтыктоо пункттан турган бир справка. 5-күнү кечинде мен телефонограмма алдым, 1-күнү чакырылып атасыз. Материалдар гана. Кандай справкасы жок. Ошону менен биз өзүбүз сурап алдык. Справкасын карасам, эми кандай болгондо ал жерге жооптуу жоопкерчиликти жооп берип ошол караш керек. Жетек бүт адистердин ошолго тиешеси болгон адистердин пикирин алыш керек. Болбосо мен жалгыз мага тиешелүү бир сөз болсо, өзүм барып жооп бергенден мен эч качкан корккон бирisi эмесмин. Ошондуктан мен бардым, айттым. Бирок деген барганда алардын чечими деле даяр, сунушу деле даяр. Анда эмнеси чыгарасыңар, кол коюп өткөзүп бере бергиле. Бирок мен айтып атам, кадр маселесинде туура эмес десе сотко берсин. Жол каржы тарабында жол бузулду десе прокуратурага берсин. Эгер бир башка бир неме болуп алса, тийиштүү органдар карап ошолордун жыйынтыгын алып келип тургандан кийин ошого жараша камаса камап, отургузса отургузуп, иш чараларын алып барыш керек. Анткени мен деле ошол депутаттардын бир шайлоочусумун да, бир министр эле эмес. Анда 37-жылгы тайлоо болуп калды. Биз чечтик, биз карадык, биз кылдык. Анда мени чакырасыңар? Саламатсызбы дейт доктор. Мен сизди биринчи доктор катары сыйлайм дейт. Мыкты адис экендигиңизди билем. Эмнеге өзүңүз кесибиңиз менен кетпей жүрөсүз же бул министрлик сизге көбүрөөк каражат топтогонго мүмкүнчүлүк береби? Сизди сыйлаган кесиптешиңиз деп койгон экен. Менин каражатка муктаж экенимди сиз деле жакшы билесиз, эгер мени таанысаңыз, сурооңузга караганда. Бирок деген ушул багытта айрыкча инвестиция, жаңы багытта көп өзүмдүн тажрыйбамы бүгүнкү күндө уюштуруунун убагы келди. Четке отуруп алып, анан кийин узактан карап, өлкөнүн акыбалын же болбосо айрыкча тармактын акыбалын карагандан бул бир жыйынтыкка келбейбиз. Бирөөнүн бирдемкени өзгөртүш керек болчу. Анткени бүгүнкү күндө 26 жылдан бери кайра реформа андай-мындай деп элди жадаттык. Эл бүгүн жада калса врачтардын өзү акчасы болгон. Чет мамлекетте дарыланып атат. Сапатыбыз начар. Азыркы ушул 3 жылдан ашуун убакыттын ичинде мындай сиз көздөгөн максатыңыздын, баягы ой тилектериңиздин канча пайызын ишке ашыра алдым деп ойлойсуз? Ишке ашты. 70% ашык. Эң негизгиси системалык өзгөрүүлөр. Мыйзамдардын өзгөрүшү. Бирок мыйзам кабыл алынган эмес, муну аткаруусунда коомдун жардамы болбойт. Мына азыр коррупция деп атабыз. Алган ыраазы, берген ыраазы. Атыңыз жаз, арыз жазсаңыздан арыз жазгандан качат. Кантип ишчи алып барасың? Анан дар-дармек боюнча көчөдө алып сатып атат. Алган ким? Биздин жаран. Саткан ким? Биздин жаран. Чегарадан өткөргөндө кантип абадан түшкөн жок да. Ошондуктан коомдун колдоосу болмойын, медицинанын өнүгүшү бир күндө болбойт. Анан мына мени кесиптештериме айткым келет эле да. Бир саламаттык сактоо тармагындагы реформанын жыйынтылыгы бир кыска мөөнөттө келиши мүмкүн эмес, бул да туура эмес. Соңку суроо болсун, Талак мырза, мына сизди кийинки жылдар абдан көп сынаачу болду. Массалык маалымат каражаттарында кесиптештериңиз, айрым эл өкүлдөрү тарабынан кээде бардыгына чарчап, кол шилтеп эле кетип калгыңыз келген күндөр болбойбу? Болобу негизи ошол? Болбойт. Анткени мен мындан дагы көп азыр каршылыктарды күтөм. Эмнеге?
Даяр экенсиз да. Даярмын, анткени мен каяка бара турганым, эмне боло турганым. Айрыкча мына дары дармек боюнча караганда мага көп жолу эскертишкен. Айланайын, 80-100 миллиард сомдук бизнеске тийишип алдың. Ал бизнестен кол жуугандан көрө $1000 реформаторду жоготкон оңоюраак деген күндөрдө болду. Мен андан корккон жокмун, коркпойм. Анткени бүгүнкү күндө ойлоп көрсөңүз, жада калса ушул сиз менен иш алып барып аткан үйүңүзгө барсаңыз бүгүн мөөнөтү бүткөн эң аз эле 3-4 килограмм үйүңүздө дары дармек бар. Буну сектор үйрөттү. Бул кереги жок, элибизге зыян. Ошондуктан мен ар кандай мындай коркунучка карабастан ишти алып барып, элибиздин көзү купулуна толгон, көңүлүнө толгон бир системаны алып келүүгө даярмын. Рахмат, мына бизде көп суроолорго жооп алынбай калды. Аны сиздин жардамчыларыңызга, маалымат кызматыңызга жөнөтөлүк. Убагында ал тийиштүү номерлери менен жооп берет болушуңуз керек, Албетте. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Эми ошол мындай чечкиндүү баштаган кадамыңыздын аягына чыгыңыз, канчалык сындарга карабай. Биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев болду. Ал эми Марал радиосу өз уктурууларын жаңылыктар менен улантат. Толкунда калыңыз. Күндүн окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Саат 9-дан 10-га чейин тыңдаңыз.